Сүйлөп жатып, почти барыбыз ката кетиребиз. Жада калса аксакалдар да орусча кошуп сүйлөшөт. Хотя орусча кошпой сүйлөгөн адам жок болуш керек. Но все же, баары бизден зависит же. Орусча сүйлөй берип, баарыбыз көнүп калгандыктан, кээде кыргызча котормосун таппай калган учурлар көп кездешеби? Менде кээде болуп турат. Эмне кылабыз? Азыр айтып беребиз. Котормолордун бардыгын мен эл сөздүктөн бир сыйра текшерип коем. Электрондук сөздүк. Баарыңыздарга сонун инструмент, колдонгула, жыргагыла. Эми жогорудагы менин сүйлөмдөрүмдү тууралайлы. Почти барыбыз эмес, дээрлик бардыгыбыз. Почти дээрлик деп түзмө-түз которулат. Андан тышкары почтинин маанисин билебиз барыбыз, бир аз жетпей калган. Бир аз ошонун тегерегинде, ошонун чамасында. Мисалы үчүн, долг Кыргызстана почти 5 миллиардов долларов. Дээрлик 5 миллиард доллар, 5 миллиард тегерегинде, 5 миллиард чамасында, 5 миллиардга чукул. Чукул дагы жакыныраак. Даже аксакалдар да, жада калса, аксакалдар да, жада калса деген сонун сөз колдонобуз. Но баары бизден зависит. Зависит. Бизге байланыштуу. Бизден көз каранды же байланыштуу болуп которулат. Андыктан муну да биле жүрөлү. Жон рахмат. Мондай жазууларды көргөндөчү менин көзүм канап баштайт. Не кылатасың? Не кылтасың? Уктатам. Ай! Достор, албетте ичара жазышууда айырмасы жок. Каалагандай жазышкыла. Бирок муну эл көрүп баштаса, мага ошогон психикасы туруктуу эмес, же болбосо жаш балдар көрсө, ушул туура турбайбы деп жазып башташат. Ката кетирип башташат. Ошондуктан бири-бирибизди тыялы, туура, таза жазганга дагы көнөлү. Жон рахмат.